Saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуш, студияда Талайгүл Чабдарова. Эсиңиздерге салып коелу, мына ушул жумадан баштап биз сиздерге таңкы бурулуш деп аталган уктурууда таңкы маанай менен кошо бир өтө маанилүү деген маалыматтарды сиздерге сунуш кылып келебиз. Азыр бир аз убакыттан кийин менин кесиптешим Чыңгыз Рыскелдиев биздин командага кошулат. Азыр болсо адат болуп калгандай эле өлкө аймагынан жана чет өлкөдөн алынган жаңылыктар менен таанышып алалы, андан кийин биз сөзүбүздү кеңири улантабыз. Анда сөздү Бакытка берейин. Саламатсыңбы, Бакыт? Бүгүн кандай жаңылыктар менен келдиң? Өтө олуттуу деген, анан көпчүлүктү кызыктырган жаңылыктарың болсо, чогуу бөлүшөлү. Рахмат. Элдин кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Элдин талабы мына ушундай деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында. Мамлекет башчысы элге кызмат көрсөткөн, эл тагдырына таасир эткен мамлекеттик органдарды коррупционерлерден жана коррупциялык схемалардан тазалоо, коррупцияга каршы күрөшүүнүн эң маанилүү шарт экенин баса белгилеп, чиновниктерди коррупциядан тазаланууну өздөрүнөн баштоого чакырды. Мамлекеттин эл несебинен байгыс келгендерди жазалоо бул элдин талабы. Азыр көрүп атасыңар, шайлоо процесси абдан кызуу учурга келди. Элдин коюп аткан маселесин, партиялардын, ошо партиялар кандидаттардын эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш, коррупция менен иш жок. Мамлекеттик органдар баардыгы коррупцияларга деген мына маселе коюп атат. Талап да ошондой болот. Бул мурунтан эле болуп келген, бирок азыр мына шайлоодо бул маселе да күчөдү. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентябрда мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Отурумда эки маселе: укук коргоо органдарынын республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча иштеринин жыйынтыгы, ошондой эле 2021-2024 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралды. Кара кечедеги жаңы жолдун курулушун күнү түнү жүргүзүү пландаштырылууда. Жер массасынын жылышы уланып жаткандыгына байланыштуу курулуш 10-15 күндүн ичинде бүтөөрү белгиленди. Жаңы жолдун узундугу 3 км 200 метр, туурасы 6 метрден 8 метрге чейин болот. Ташкулоо коркунучунан улам чубалгыларды сайдын аркы бети менен алып өтүү сунушталды. Эскерте кетсек, 14 сентябрда Нарын областынын Жумгал районундагы Кара кече Дыйкан жолунун 37-чакырымда Кара кече тоосунда болжол менен 2 миллион куб метр жер көчкөн. Баткен областында санитардык талаптарды аткарбаган тамактануучу жайларга 14 протокол түзүлүп, 50 000 сом айып пул салынды. Учурда коомдук транспорттор тамактануучу жана эт сатуучу жайлардын санитардык абалы текшерүүгө алынып жатат. Буга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилгенине карабастан, бир катар коомдук тамактануучу жайлар санитардык талаптарды аткарган эмес. Республикалык СПИД борбору шаардагы базарларда ВИЧке тестирлөө кампаниясын баштады. Тестирлөө атайын түзүлгөн графикка ылайык сентябрь айынын аягына чейин саат 9-дан 3-кө чейин жүргүзүлөт. Тестирлөө акысыз болот жана купуялуулук сакталат. Анализ шилекей аркылуу алынат, анын жыйынтыгы 20 мүнөттө даяр болот. Корея элчилиги Бишкек мэриясына коргонуучу каражаттарды жана 2 кычкылтек концентраторун берди. 4 сентябрда COVID-19 менен күрөшүү максатында Түштүк Кореянын Куми шаарынан жардам иретинде бет каптар келген. Бишкек мэриясы Кореянын Кыргызстандагы элчилигине пандемия учурунда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстанда Казакстанга Россия Федерациясына автоунаа каражаттары менен өткөрүлүүчү товарларга мониторинг жүргүзүү боюнча пилоттук долбоор башталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, пилоттук долбоор 2020 жылдын 10 декабрына чейин жүрөт. Бул аралыкта Кыргызстандан Казакстанга, Россияга жана тескери багыт боюнча товарларды ташууда автомашиналардын жүк бөлүктөрүнө навигациялык пломба илинет. Ташуучулардын пилоттук долбоорго катышуусу ыктыярдуу жана акысыз ишке ашырылат.
Эми синоптиктерден бүгүнкү күнгөргөн маалымат менен тааныша алыңыздар. Бүгүн 18 сентябрда Чүй областында ауанын температурасы 14-19, ал эми Таласта 11-16 градус жылуу болсо, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында ауанын температурасы 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык-Көл областында 12-17, Нарын областында да ушундай эле температура, бийик тоолуу райондордо 0,5 градус жогору. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаашы күтүлөт, ауанын температурасы 17-19 градуска барабар. Рахмат Бакыт, соңку маалыматтарың үчүн. Дагы биз кийинки чыгарылышты дагы күтөлү. Өлкө аймагында дагы маанилүү жаңылыктар болуп калат болуш керек. Саламатсыңбы Чыңгыз? Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар жана кесиптештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Saat 7-ден 5 мүнөт өттү. Биз болсо таңкы бурулуш программабызды алда карай улантабыз. Эми кесиптеш жаңылыктар менен биз дагы акырындап тааныштырып баштайлы. Ага чейин мына кечээ күнү аба ырайы кескин өзгөрдү. Чыңгыз, аны дагы байкаган чыгарсың. Айрым биздин Бишкек шаарынын айрым райондорунда, айрым аймактарында электр жарыгы аварияга учурап, Бишкек шаарынын Көкжар, Туңгуч кичи райондорунда дагы ошол электр жарыгы үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу маалымат болуптур. Мына түнкү ошол 22-23-15-терде 23 саат 15 минутада болжол менен ушундай бир авария болуп, анан электр жарыгы өчүп калды деп жарандардын тынчсызданганы социалдык тармактарга тарады да. Анан Бишкек шаарындагы ушул аймактагы электр өчүрүүлөрүн алдын алуу үчүн түндүк электр ишканасы жооп берген экен. Бул азыр кандай болуп калды, бизди уктуруунун жүрүшүндө балким угармандар өздөрү дагы кабарлап коер бизге. Бул калыбына келдиби? Түндүк электр ишканасы бул оңдоп түзөөлөрдү жүргүзүп, кайра калыбына келтирдиби? Муну биз уктуруунун жүрүшүндө дагы угармандарга маалымат берип коелу. Бул эми ошол түндөгү аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнөн улам, анан баягы элдин турмушуна, жашоосуна бир таасирин тийгизген көрүнүш катары маалымат да. Сөзсүз түрдө мына ушул саат 10дон өтүп 11ге чамалап калгандан тарта аба ырайы кескин өзгөргөндүгүн дароо байкадык. Нөшөрлөп жааган жаан мына ушундай жыйынтыкка алып келген экен. Ошондой эле Орусиянын мамлекеттик думасы чет өлкөлүк кызматкерлер үчүн ID карта киргизүү жөнүндөгү Ички иштер министрлигинин демилгесин колдогон экен. Бул абдан жакшы маалымат. Анткени биздин Россияда канчалаган мигранттарыбыз бар. Расмий 700 миңден ашык дегенибиз менен мындай маалыматтар боюнча 1 миллионго жакын биздин мигранттар, эмгек мигранттары ошол Россия мамлекетинин аймагында эмгектенип жүрөт деп айтылат. Эгер жогоруда сен айткан ушул ID карта системасы ишке кирип калса, анда ошол эмгектенүүгө, дарыланууга, билим алууга, балдарды бала бакчага берүүгө жана башка маселелерде бир топ жеңилдиктер болоору айтылууда. Бул долбоор буюрса 2021-жылдан баштап ишке кирип баштайт экен. Ошондой маалымат бар, ушундай маалымат бар. Абдан жакшы экен. Дагы мына жогоруда биздин кесиптешибиз Бакыт дагы бир топ жаңылыктарды айтып кетпедиби? Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде да бир топ жаңылыктар бар. Ошол Кыргыз Республикасынын мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин бөгөт чарасы кечээ күнү түштөн кийин кечинде сотто каралып, анан Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камакка алынгандыгы тууралуу маалымат бар. Албетте бул баягы оору күчөп турган учурда айрым бир иш аракеттер туура эмес, мыйзамга каршы болгон деген нерсе болду. Андан сырткары мына эң чоң окуя кечээ күнү өзүң дагы баамдаган чыгарсың. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги алдында ушул коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Бул жыйын ишине бир топ өтө маанилүү маселелерди камтыды. Биз уктуруунун жүрүшүндө ошол негизги өзөк окуя катары буга бир топ эрет кайрылат болушубуз керек. Сөз түрдө токтолобуз. Ага чейин дагы айта турган жаңылыктарыбыз бар. Бул албетте өтө маанилүү нерсе десек болот, себеби коррупцияны жоюу бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө бир алгылыктуу жолго коюлган маселе десек болот. Анан дагы бир мындай көңүл ооруткан маселе катары карасак болот. Дубайда биздин мекендешибиз жаш жигит ушул адам өлүмүнө шектелип соттолуп жаткандыгы тууралуу дагы маалымат тарады. Бул дагы бизди абдан ойлондурат. Эгер
соттун жүрүшүндө бул андай эмес деп далилденип калса, биз үчүн дагы абдан жакшы, жагымдуу окуя болмок. Бирок тилекке каршы ошол сыртта жүргөн эмгек мигранттары, жаштар, студенттер, биздин мекендештерибиз, биздин уул кыздар, балдар, жигиттер, замандаштар ошол кайсыл өлкөдө жүрсө дагы ошол өлкөнүн мыйзамын сактап, ошол өлкөнүн эреже талаптарына, мыйзамдарына баш ийип жүрсө деп абдан мындай, бул биздин эле эмес, көпчүлүктүн каалоосу болуш керек. Ооба. Анан дагы мына ушул март айынан баштап жарыяланган пандемиянын алкагында дагы бир жаңылык бар экен, кесиптеш. Жаманды дайыма жакшы коштоп жүрөт, же болбосо жакшыны дайыма жаман коштоп жүрөт, жашоодо ак кара бирдей жүрөт деп коебуз го. Анын сыңарындай ушул пандемия учурунда дагы өтө кубанычка бөлөнгөн дагы окуялар болду. Маселен, ошол эле наристелердин жарык дүйнөгө келгенин айта турган болсок, 9 айдын ичинде дүйнө жүзүндө 116 миллионго жакын бала төрөлөт деп алдын ала айтылган экен. ЮНИСЕФ жалпы өкмөттөрдү жана донорлорду кош бойлуу аялдардын же болбосо ымыркайлардын өмүрүн сактоого, аларды асыроого дайыма үндөп келет, дал ушундай маалыматтар аткан. Ал эми Кыргызстанда канча дебейсизби? Кыргызстанда 40 аптанын ичинде 125.453 ымыркай жарык дүйнөгө келди деген маалымат бар экен. Бул COVID-19 пандемиясынын алкагында. Жакшы экен. Дагы бир биз мурдагы уктурууларда, Чыңгыз эсиңде болсо, биз Кыргыз Республикасынын Россиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттокуровдун пикири боюнча бир топ талкуу жаралган, аны бардыгы уккан. Мына ошол учурда дагы мурдагы элчи өзүнүн сөзү бурмаланып калгандыгы тууралуу дагы пикирин билдирди. Анан бул башкача мааниде айттым эле деп баягы биз эч качан эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирбешибиз керек деп атат. Бул эми кеч болсо дагы ошол бурмаланып калгандыгын жалпы элге айтып койгондугу дагы бул абдан маанилүү. Анан бүгүнкү күндө бул мындайча айтканда жигитчилик десек дагы болот. Анткени көп элдин арасында талкуу жаралып кетпедиби? Биз эгемендүүлүктү сакташыбыз керек деп. Бирок чын эле биз эгемендүүлүктү сакташыбыз керек деген өтө маанилүү. Эмоцияга калдырып ийгендер дагы болду. Ооба, сөзсүз. Анан дагы жана пандемия учурундагы жакшы көрүнүш жөнүндө, жакшы нерсе жөнүндө айтып кетпедиңби? Ооба. Анан болбой эле бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ушул коронавирустун кооптуулугу жөнүндө дагы эле коңгуроо кагып атат да. Мисалы, Европада жайылып кетүү коркунучу бар, карантиндик эреже талаптар дагы күчөтүлүшү мүмкүн деп бир топ мындай маалыматтарды берип атат. Бул дагы бүгүнкү күндө өтө мындай бардыгыбыз эле тынчсыздана турган маселе. Анан калса Кыргызстанда дагы биз кепилдик бербейт да эч ким. Мисалы, бир да дарыгер же болбосо вирусолог жана башкалар керек болсо мындай оору бүттү, токтоду деп кепилдик бербейт. Бирок ага карабай эле той топурлар болуп атат, элдер чогулуп атат. Ооба. Санитардык эрежелер көп сакталган жок. Ооба. Маска кийбей жатышат дегендей. Ооба, коомдук жайлар же болбосо коомдук транспортко түшүп калсак, ал жерде баягыдай эле кадимкидей тыгылыш, чындыгында көп нерсе өкүндүрөт. Эми сактыкта кордук жок дегендей сактансак дагы жакшы болмок. Качан келет, качан экинчи толкун болот деп күтүп отура бербестен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа боюнча аймактык жетекчиси, директору Ханс Клюге деген адам, бул киши айтып атат, ошол Европада сентябрь айында кадимкидей статистика көбөйдү дейт Европада. Демек, бул жайылып кетпейт деп айтканга таптакыр болбойт. Ооба. Анан эреже талаптарды биз дагы сакташыбыз керек. Кыргызстандагы, анын ичинде ошол аймактарда дагы. Бирок бизде бир чоң саясий өнөктүк болгон жатпайбы азыр ушул учурда? Ушуга байланыштуу дагы кандайдыр бир нормалар бузулуп, бир аз болсо дагы чектен чыгып атабыз. Жоопкерчиликтен качып аткан учур болуп атат. Анткени жерлерде, аймактарда, райондун борборлорунда көп эле жолугушуп, жолугушууларды өткөрүп атышат, андан сырткары той топурга чогулуп атышат. Шайлоонун шааниси менен элдин көбүрөөк топтошуп жатканын көрүүгө болот да. Мына ушул азыркы учурдагы биз экинчи толкун башталат деп аткан учурдагы санитардык эрежелер канчалык деңгээлде калк арасында сакталып атат деп кайра эле биз элден сурап көргөнбүз. Бир анча мынча биздин мекендештерибиз өздөрүнүн ой пикирлерин айтканга жетишти эле. Ооба. Анда угуп көрөлү, чогуу алганда. Биздин оюбузча жалпы эл баягы боштондук болуп кетти окшойт, себеби биз карантин деп
2-3 ай үйдө камалып калдыктан анан ошонун себебинен болсо керек деп ойлойм. Бирок туура эмес кылып атабызго деген негизде турам. Эми санитардык норманы сактаганда дагы мисалы коомдук унааларда кайрадан эле тыгылыш, кайрадан эле мына ушундай эле күнүмдүк жашообуздун баардыгы ушу менен эле уланып атат. Кудай сактасын деп туралы, бирок жалпы угармандарга санитардык нормаларды сакташын суранат элем. Кайрадан экинчи толкун башталат деген дагы кептер болуп атат. Негизи менин көз карашымда ошол, буга чейин ишенч эмесмин бул нерсеге. Байлыгы барлар деле, жөнөкөй кишилер деле дүйнөдөн өтүп кетпедиби? Мына ошол нерселерди көрүп туруп, ишенүүгө өзүңдүн коопсуздугуң эле эмес, өзүңдүн жеке өмүрүң эле эмес, жакындарыңа дагы көңүл буруш керектигин билдим. Бирок азыр көбүнчөсү базарда болобу, жумушта болобу, көчөдө болобу, коомдук унаа маршруткаларда болобу, санитардык эрежени сакташкан жок. Жеке мен дагы азыр маска тагып жүрөм. Бул дагы болсо мен өзүмдүн жакындарым үчүн кылган камкордук деп ойлойм. Менимче ушу коронавирус илдетин мындай серьез кабыл албай атат окшойт деп ойлойм элдерде. Бул жөн эле политика деп кабыл алып атышат. Аралыкты жана мекемелерден сактаган күндө дагы коомдук унааларда аралыктарды такыр сакталбайт. Маскаларын дагы бир масканы наразы 2-3 күн кийип жүрө беришет. Негизи эми боюнча 2 саатта бирден которуп туруш керек экен. Санитардык нормага деле дал келбейт экен да. Жакшы суроо байке. Мен оюмча бул ооруну кээ бирөө туура кабыл алды, кээ бирөө политика деп түшүнүп атышат. Эми санитардык нормаларды сактаганда азыр эч ким маска кийген жок, аралыкты сактаган жок. Баары баягындай эле өзүнүн күнүмдүк тирилик оокаттары менен алек. Билбейм, мен оюмча байке бул азыр санитардык норманы жооп берди деген толук кандуу жооп айта албайм. Угармандарыбызга ошол пикирин билдиргендерге ыраазычылык билдирели. Анан дагы бир маселе, бул дүйнө жүзүндө өтө аракет кылып атышпайбы? Вирусологдор, окумуштуулар жанагы ооруга каршы вакцинаны ойлоп табуу боюнча дүйнөлүк жарыш жүрүп атат десек дагы болот. Анын ичинде Россия мамлекети Спутник 5 деп аталган, мен жаңылбасам, Спутник 5 деп аталабы? Мына ушундай вакцинаны чыгарышып, азыр массалык түрдө чыгаруу башталып, ал турсун баягы тобокелчилик топко кирген жарандарга вакцина пайдалануу башталбадыбы? Ооба. Анан бул да кайсы бир деңгээлде ушул ооруну жеңилдетүүгө же болбосо мындай күрөшүүгө, азайтууга бир топ жардамын берет деп айтылып атат. Анан вакцина демекчи биздин Кыргызстанда азыр кечээ күнү ошол брифингде маалымат болду окшойт. Сасык тумоого, гриппке каршы вакцинациялоо башталып атат да. Ушул нерселерди дагы баягы угармандар же мекендештерибиз бир алмаштырып албоо үчүн дагы тактык киргизип коюшубуз керек. Вакцинация коронавируска колдонулуп атабы же болбосо гриппке каршы колдонулабы? Ошентип адаштырып аткандар болуп атпайбы? Мисалы, гриппке, сасык тумоого каршы вакцинациялоо дегенде биздин жарандарыбыз ковидке каршы вакцина бере баштаптыр. Бул мисалы калктын 13% эле жетет экен десе, бул акысыз 13% адамдарга жетип, башкабызга жетпей калат экен деп. Бул коронавируска, COVID-19га каршы вакцина эмес, бул адаттагы эле болуп жүргөн гриппке, сасык тумоого каршы вакцинациялоо. Бул ошол ковид болуп калса дагы жеңилирээк өтүш керек деген аракет болуп атат да. Биз бул боюнча дагы тагыраак анан толугураак маалыматты адистен алып койбойлубу? Жакшы болот. Албетте элибизге, угармандарыбызга мына ушундай маалымат алып берүү албетте биздин милдетибиз жана биз так маалымат жеткиришибиз керек сөзсүз түрдө. Анан бул нерсени чындыгында өздөрүнө баягы кандайдыр бир көкүрөгүнө бекем сиңирип алган болсо, ошол биздин мекендештерибиз кийинчерээк бир дүрбөлөңгө түшүп кандайдыр бир туура эмес толкун жаратып да коюшу мүмкүн. Биздин саламаттыкты сактоо министрлиги маселен туура эмес кадамга барып атат. Антпеш керек эле, минтпеш керек эле, коронавируска колдоно турган вакцинация мынча эле адамга жетет экен. Анан бизде дагы бир сөз бар го. Акчалуулар алып кетет экен деген сөз бар. Ошол сөзгө келип такалышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул маалыматты дагы тактап сиз айткандай адистин өзүнүн кеңеши менен биргеликте угуп койсок. Азыр биз байланышка чыгабыз. Бир нече убакыттан кийин Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин
коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Акматова Айнура Бектургановна. Айнура Бектургановна, өзүңөр билесиңер, канчадан бери ушул биздин Кыргызстанда COVID-19 оорусу каттала баштагандан бери күн сайын брифинг өткөрүп, ал жерде өзүнүн маалыматтарын берип, жана башкаларды кылып атат. Эгер биз Айнура Акматовага чыга албасак, анда ошол министрликтин басма сөз кызматы дагы бул боюнча кеңири өзүнүн түшүндүрмөсүн берип коет болуш керек. Азыр бир аз күтө туралы. Угармандардын эсине салып коелу, ошол бүгүнкү күндө баягы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана башка жерлерде ушул каалагандарга акы төлөп дагы вакцинациялоо жүрүп жаткандыгы тууралуу. Мына ушул жана башка кошумча суроолорду дагы берип, алдыда маалымат алабыз. Анан дагы ушул телефонду дагы эскертип коелу, Чыңгыз. Анткени бизде угармандарда ой пикир сунуштар болуп калса, 39 21 90 телефондоруна кайрылса дагы болот. Азыр биз менен байланышта Айнура Бектургановнанын иши чыгып калса керек. Азыр министрликтин басма сөз кызматы биз менен байланышта. Саламатсызбы, Жылдыз? Саламатчы. Мына бүгүнкү күндө калк ичинде өтө көп суроо болуп аткан, бул жанагы вакцина маселеси болуп атпайбы? Айрым учурда биздин замандаштарыбыз ушул демек вакцинациялоо десе эле ушул ковидке каршы же коронавируска каршы дегенди түшүнүп атат да. Ушуну түшүндүрүп кетсеңиз угармандарга. Бүгүнкү күндө коронавируска эмес, Саламаттык сактоо министрлиги сезонный жанагы сасык тумоого карата жылга жасалып келчү вакцинасын биринчи эмеси келди, партиясы 119 миңдей вакцина келди. Алар азыр ошо өлкө аймагында распределение болуп атат да. Бишкек менен Чүй алды, вакцинация уже башталды. Кечеден бери уже таркатылып берип, вакцинаны жасалып атат. Жана тобокелдик тобундагыларга, ушундай группа рискадагылардын баарына жасалып атат. Ал эми жакынкы убакта башка региондордогу алат. Жылга биз 1%-тен бери 3%ке чейин жасап келсек, быйылкы жылы ахват, ушу вакцинация менен ахват где-то бир 12%ке чейин болгону турат. Себеби бул только биринчи поставка болду, 119 миң вакцина. Андан кийинкилери ошол сентябрь аягына чейин, октябрда алып, орби сезонуна чейин ошо баарын алып келип, калкты ошо аярлуу катмарын жана боюндагылар, аялдар. Ошол жанагы Жылдыз ошол тобокелчилик топту мындай тагыраак айтып койсоңуз, кош бойлуулар дагы? Медиктердин айтымында ошол жана экинчи, үчүнчү триместрдеги боюнда барлар 65 жаштан жогорку биздин кары картаң элдер. Анан жанагы баттан ооруп мындай слабый балдар алат. Ошондой да, эң негизгилери. Булар акысыз алат да, акысыз. Булар акысыз алат. Анан дагы мындай обязательно эмес да, калоочулар алат. Милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Анан кийин мындан тышкары баягы эми сиздер түшүнүп атасыздар да, баардык калктын баарын вакцинация менен ахват кылганга биздин эмес жетпейт. Ошол себептен жылга эле мындай платный основада төлөп алса болот да. Былтыр 600-төн 650ге чейин болгон вакцинанын баасы. Быйыл дагы ошону сүйлөшүп жатышат. Эми ал ошо вакцинанын келишинен көз каранды болот. Аны дополнительно биздин адистер азыр карап неметип атат. Баасы билинсе дагы айтат. Аны дагы ошо частный эмелерден, поликлиникалардан, биздикинен Бишкекте ГОСТон ушу 6-жан 8-чи поликлиниканын базасында жасап келет да. Ал жерде деле калоочуларга акы төлөп жасаса болот, ошол. Ооба. Жакшы. Анан азыркы учурда ушул биздин элге жеткирели деген маалыматыбыз ушул вакцинацияны коронавируска каршы колдонулат экен деген дагы элде түшүнүк калбасын деген ой болуп атат да. Анан сиздерде ошол маалыматты жеткирип, жерлердеги айыл аймактарындагы биздин мекендештерибизге туура маалымат берүү үчүн кандай иш аракеттер болуп атат? Буну эми биздин ошол адистер түшүндүрмө иштерин жасап атышат. Бизде деген эмелер бар, ыктыярчы, өздөрү медик эмес, бирок ушул жактан окуп алып,
айылдарда жана кабинет укрепления здоровья дегендин адистери бар да. Ден соолукту чыңдоо кабинеттери. Ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин адистери бар. Ошолор дагы багыл региондордо түшүндүрүү иштерин жасайт. Анан баягы жылга эле түшүндүрүп келебиз. Быйыл баягы көбүрөөк көмөйтөлдөгөнүбүз коронавирус жүрүп атат азыр илдети. Анан кийин баягы бирин уже сезон ОРВИ гриппта келип калды, баягы сууктап эметкенде элдер көп ооруйт да. Анан кийин азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы коронавирустун вакцинасы бүт жакта эле мындай изилденип эметип атат. Анын келишин дагы биздикилер отрабатывать этип жатышат да, баягы иштер жүрүп жатат алдаран. Ал эми бул сасык тумоого карата анан кийин мен айтчу сөзүмдү сасык тумоого анан гриппке каршы да бул вакцина азыр болуп аткан. Бул вакцина азыркы болуп аткан сасык тумоого каршы. Себеби деген бул эми баягы сезондо бири-бирине наслоение болуп кетпесин деген да. Баягы грипп менен коронавирус анан биздин адистер азыр ошо пневмококковый вакцинаны дагы мындай определенный дозасын алып коелу деп атышат да, вакцина эми ага дагы тендер ойнотулуп атат. Баягы бири-бирине оорулар наслоение болгондо ош бетерден күчөп кетпесин деп ошондой иш аракеттер жасалып атат да. Сизге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу радио угармандар. Биз менен байланышта Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Жылдыз Айгерчинова болду. Биз Жылдызга ыраазычылык билдирели. Биздин угармандарга дагы түшүнүктүү болуш керек. Анткени ошол вакцина десе эле бул ковидке каршы экен деп түшүнүп аткандар кезектеги эле баягы мезгилдүү сасык тумоого жана гриппке каршы бул вакцина алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Калктын тобокелчилик тобуна кирген аялуу катмарына бул вакцина акысыз берилет. Андан сырткары каалоочулар болсо Бишкектеги 6-8 поликлиникадан туура жаңылган жокмун. Анан дагы жеке менчик медициналык борборлордон акы төлөп ушул вакцинаны алып алууга болот экен. Бул вакцинаны алуу кандай жардам берет? Эгер адам коронавируска, COVID-19га чалдыгып калса, анда оору жеңилирээк өтөт деп. Деги эле кандай оору болсо да жеңилирээк өтсүн, деги эле биздин мекендештердин башына оору деген келбесин деген ниетте болуп туралы. Угармандарга эскертип коелу, бизде 39 21 90 телефону аркылуу эгер темалар боюнча сиздерде ой пикир сунуштар болсо дагы биз кабыл алабыз. Сиздер менен баарлашууга даярбыз. Уланта берели чыңгыз. Анан ушул экинчи толкундун алкагында дагы бир элдин үрөйүн учурган, дагы бир коркуткан маалымат тарап атат. Бул кадимки балдар арасындагы Кавасаки синдрому боюнча көптөгөн ата-энелер өздөрүнүн балдарынын ден соолугу үчүн кабатыр болуп, бул синдромдун жайылып кетишинде бир өтө чоң коркунуч бар экендигин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дагы айтып жаткан учуру. Ошон үчүн азыркы кезде балдарды дагы жакшылап бир карап, алардын дагы санитардык нормаларды сактап аткандыгын көзөмөлдөп туруу ар бир атанын, ар бир ата-эненин мойнундагы милдет, жоопкерчилик болуп эсептелип турган чагы. Биз эң негизги нерсе бул ошол жанагы шайлоо өнөктүгүнө карата саясий партиялар, үгүтчүлөр ошол жарандарды чогултуп, жыйындарды өткөрүүдө, үгүт иштерин жүргүзүүдө ошол эрежелерди жакшыраак сакташ керек. Жана антисептик колдонуш керек, бет кап тагыныш керек, аралыкты сакташ керек деген нерселердин бардыгын карманышыбыз керек болот экен. Анткени күн сууктаганда бул оорунун, вирустун күчү мындай күчтүүрөөк болот деген арта түшөт деп айтылып атат. Анткени дүйнөлүк масштабта окумуштуулар дагы бул күндүн нуру аз болсо дагы ошол вирустун күчүн азайтат. Ал эми суугураак болгондо, башка инфекциялык оорулар күч алганда бул дагы баягы күчөп кетиши мүмкүн деп тынчсызданып атышат. Анткени бул боюнча илимий чөйрө, окумуштуулар, вирусологдор акыркы чекитти кое элек да. Иликтөө, изилдөө иштери, бир топ баягы тажрыйбаларды жүргүзүү кызуу жүрүп жатканы менен кантип алсыздандырабыз, кантип жок кылабыз, кантип дарылайбыз деген акыркы чекит коюла элек. Мына ушундан улам биз дагы бул боюнча эреже талаптарды сактап, калктын саламаттыгы үчүн баарлап кам көрүп турушубуз керек окшойт. Биздин кезектеги жаңылыктарга дагы убакыт келип калды окшойт. Saat 7-ден 29 мүнөт өттү азыр. Албетте, мына ушул учурда биздин кийинки кезектеги жаңылыктарды дагы жалпы элге жар салуу үчүн азыр студиябызга биз Эрмек Актанов кесиптешибизди чакырып алалы. Орус тилинде сиздерге жаңылыктарды саламатсыңбы Эрмек? Здравствуйте. Анда азыр кезекти жаңылыктарга берели.
В эфире новости, у микрофона Эрмек Актанов. Лица, замешанные в коррупции, несмотря на регалии и былые заслуги, понесут суровую ответственность. Такое требование народа отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на очередном заседании Совета Безопасности. Глава государства подчеркнул, что важнейшим условием борьбы с коррупцией является очищение госструктур, которые влияют на судьбу людей, от коррумпированных чиновников, коррупционных схем, и призвал чиновников начать очищение от коррупции самих себя. Президент особо подчеркнул, что государственная служба не предназначена для обогащения. На заседании секретарь Совета Безопасности Дамир Сагымбаев презентовал проект новой государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин. Для нашего народа реализация стратегии, антикоррупционной стратегии позволит прежде всего поднять заработные платы. За счет чего? Потому что будут увеличены поступления в республиканский бюджет, и у правительства появится реальная возможность в несколько раз увеличивать денежное довольствие не только, я имею в виду, сотрудников правоохраны, а именно медикам, учителям и другим социальным работникам. Также это позволит увеличить пенсии и социальные пособия, а также в полном объеме исполнять социальные гарантии государства перед гражданами. Государственная стратегия антикоррупционной политики была принята в 2012 году, более 8 лет назад, которая, в свою очередь, отвечала на вызовы и угрозы, с которыми республика столкнулась на том этапе развития. Реализация антикоррупционных мероприятий поможет нам к 2024 году примерно более чем на 30% улучшить свои позиции в мировых рейтингах, определяющих уровень коррупции в Кыргызской республике, на 50% повысить индекс доверия населения ко всем государственным и муниципальным органам, а также это позволит укрепить доверие граждан к судебным, надзорным и правоохранительным органам. Отдельно стоит отметить, что в нашей стратегии предусмотрены ряд мероприятий, которые направлены на реализацию тех целей, которые предусмотрены в рамках цифровизации. В частности, мы планируем, что в ближайшие 2-3 года порядка 90-100% всех предоставляемых государственных услуг и делопроизводства перейдет в электронный формат. Также предполагается, что на 30-35% в рамках цифровизации будут увеличены таможенные и налоговые платежи. Другим темам, политпартии должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период проведения агитационной кампании. Об этом заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба. По словам первого вице-премьер-министра Алмазбека Батырбекова, несмотря на то, что эпидситуация стабилизировалась, все еще регистрируются факты заражения. Режим карантина пока никто не отменял. В ходе встречи обсуждалась складывающаяся эпидситуация с COVID-19 за рубежом. В Баткенской области заведения общественного питания закрылись после нескольких предупреждений. Об этом сообщает республиканский штаб. По его данным, в регионе продолжаются рейдовые мероприятия. Проверки проводят представители местных властей, а также Центра санэпиднадзора и ветеринарных служб. Проинспектировали общественный транспорт, пункты питания и мясопереработки на соблюдение санитарных требований. По итогам рейдов составлено 14 протоколов, наложены штрафы на сумму 50 тысяч сомов. В Кыргызстан поступили 75 тысяч защитных масок и 56 тысяч медкомбинезонов. По данным Минздрава, СИЗа является частью гранта в $1 миллион, который предоставили иностранные доноры. Стоимость масок составила более 170 тысяч $, а комбинезонов свыше 440. Минздрав отмечает, что оставшаяся часть гранта будет использована в ближайшие недели для покупки и поставки бахил и перчаток. Государственная дума Российской Федерации одобрила идею МВД о введении ID-карт для иностранных рабочих. Об этом сообщает РИА Новости. ID-карта, содержащая персональные данные мигранта, будет выдаваться лишь после официального заявления желающего. Необходимым условием для ее оформления станет снятие отпечатков пальцев, медпроверка на различные опасные инфекционные болезни, а также фотографирование. Пластиковые документы позволят мигрантам легально пребывать в России в течение долгого срока, а также станет удобным и компактным удостоверением личности сроком на 10 лет. При пребывании в России до 90 дней оформление ID-карты не обязательно. Проект планируется реализовать уже в 2021 году. Прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что всего по региону в ЕРПП зарегистрировано 10 фактов и 5 проступков в части выборного законодательства. Ранее в милицию поступило сообщение о том, что вблизи УИК, расположенного в селе Новопокровка, неизвестные лица заполняют форму номер 2 на приезжих граждан.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей», отметили в ведомстве. На надзорном органе отметили, что в Чуйской области расположено 406 участков. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Кыргызгидромета, днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалабатской, Баткенской и Сыкульско-Нарынской областей, в отдельных районах Таласской области временами дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине 14-19, в Сусамырской до 15, в Таласской долине от 11 до 16. В Баткенской, Ошской, Джалабатской областях 18-23, в Сыкульской до 17, в Нарынской 12-17, в горах от 0 до плюс 5. В Чолпанате сегодня дождь, температура воздуха от 15 до 17 градусов. В Бишкеке также дождь, воздух прогреется до 17-19 градусов. Чоң рахмат айталы кесиптешибизге ыраазычылык билдирели. Ардактуу радио каармандар, сиздер жаңылыктардын орусча чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Эрмеке ыраазычылык билдирип, биз таңкы бурулушта сөзүбүздү уланта берели. Биз жана коронавирус, ковид илдети тууралуу айтпадык беле, Чыңгыз? Биздин Турцияда жашаган биздин жарандарыбызда, баягы жарандарыбызда эмес, мекендештер, баягы биздин боордошторубуз бар эмеспи? Улуу Памир. Ошол Улуу Памирден барган. Анан ошол адамдарда дагы 30га жакын жаранда ковид илдети жолуккандыгы тууралуу ал жакта жашаган Дастан Разак уулу билдирген экен. Демек, бүгүнкү күндө бул эч кайда качып кутула албай турган, бирок эреже талапты сактай турган жагдайды жаратып жатат. Биз жогоруда айттык, ошол пандемия шартында биз шайлоо өткөргөнү жатабыз деп. Анан пандемия шартында эреже талаптарды сактайбыз деп атабыз. Ошол эле учурда сөзсүз бул бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселе добуш сатып алуу деген маселе келип чыкты. Ооба, бүгүнкү күндө эң кандай десек, азыркы кезде актуалдуу болуп аткан темалардын бири ушул добуш сатуу жана сатып алуу. Буга каршы кандай кадамдар болуп атат, кандай иш аракеттер жүрүп атат, кандай жазалар колдонулат, бул тууралуу дагы мамлекеттин мыйзамына ылайык маалымат берилген. Бирок ошого карабастан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп атабы, болгон жокпу, муну дагы эл арасынан аныктап далилдеп билиш керек. Жана такталып кала турган болсо, эгер ошол баягы айып сала турган организацияга билинип кала турган болсо, мунун жазасы дагы чоң болору айтылды. 220 000 сомдон 260 000 сомго чейин айып пул салынат же 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул добуш сатып аткан адамга дагы, сатып алаткан адамга дагы карата көрүлө турган чара. Бул биздин кечээ күнү Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылбадыбы? Кыргызстанда жана коррупциялык элементтер көбөйүп атат. Биз коррупцияга каршы түп тамырынан бери каршы турушубуз керек депчи. Мына ошол учурда мисалы коррупция бул биздин шайлоо өнөктүгүнө чейин келип жетти дегенди түшүндүрөт да. Мисалы жөн эле ошол акча сунуштап же акча алып, добуш берип, добуш алып эмес, эгер ошол элементтер аралашкан, мисалы жанагындай эле суу чыгарып берип же кошумча бир каражаттарды алып берип же болбосо дагы башка бир кызматтарды көрсөткөн болсо дагы, бул добуш сатып алуу деген маселенин айланасында жоопкерчиликке тартылат деп. Кечээ күнү мамлекет башчысы президент Сооронбай Жээнбеков дагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында белгиледи. Мына биз шайлоо алдында турабыз. Андан сырткары бир топ мамлекеттик чиновниктерге, күч структураларынын өкүлдөрүнө дагы катуу айтты. Өзүңүздөр бардык кызматкерлерди ошол коррупцияга аралашкан, жана башка бир калк ичинде нааразычылык жараткан кызматкерлерден тез арада кутулуу керек деген пикирин айтты. Анын ичинде көпчүлүктү мындай өзүнө бурган, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган маселе бул жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин бул коррупциялык элементтерге аралашпагыла деп берген чакырыгы бул кадимкидей эле бул тапшырма катары кабыл алыш керек да. Анткени Коопсуздук кеңешин жетектеп жаткан мамлекеттин башчысы айтып аткандан кийин бул өтө бир маанилүү маселе болду. Ээлеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандар эң катуу жоопкерчиликке тартылат деген сөздү айтты. Бул мамлекет башчы айтып аткандан кийин муну тапшырма, талап катары кабыл алыш керек го дейм. Ооба, сөздөр. Биз ушул боюнча дагы пикирлерди дагы угуп көрөлү. Мисалы
коррупцияга күрөшүү бул канчадан бери айтылып келе жаткан нерсе да. Өзүңүздөр билесиздер, башка биздин угармандарыбыз дагы билет болуш керек. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча буга чейин да бир топ мындай бир документтер, стратегиялар кабыл алынган. Жаңылбасам 2003 жылы, 2005 жылы, 2009 жылы, 2012 жылы ар кайсы учурда ар кандай документтер кабыл алынган. Анан соңку 8 жылдын ичинде коррупцияга каршы өтө чоң, анан маанилүү документ катары ошол 2024 жылга чейинки болуш керек, жаңылбасам, ушундай бир стратегия кабыл алынды да. Бул да кайсы бир деңгээлде эмне негизинде иш алып барабыз дегенге жооп болушу мүмкүн. Анан кечээ күнү айтылган сөздөрдөн ошол өтө талкууга алынганы бул күч түзүмдөрүнүн тиешелүү ушул күч органдарынын жоопкерчиликти алган түзүмдөрдүн жоопкерчилигин көтөрүү багытында президенттин айтканы болду. Биз бул боюнча азыр телефон аркылуу ошол Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы орун басары Кадыров Кубанычбек Бекбосунович менен бир аз убакыттан кийин байланышып, ал кишинин да пикирин угалы. Анткени мурда күч түзүмдөрүндө иштегендер, эмгектенгендер азыркы президенттин берип жаткан тапшырмасына мындай кененирээк талдоо, анализ жүргүзөт болуш керек. Сөзсүз түрдө анын үстүнө алар дагы баягы иштин көзүн мыкты билгендиктен бүгүнкү күндөгү ташталып аткан кадамдардын дагы оош кыйышын жана андагы артыкчылыктарды, кемчиликтерди дагы жакшы талдап билип, сиз айткандай элге жакшы маалымат бере алат деген ойдобуз. Президент ошол жыйында күч органдарынын таза эмес кызматкерлерин тазаланыш керек деген мындай түз эле тапшырма берди да. Анда азыр Кубанычбек Бекбосунович менен маектешели. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кубанычбек Бекбосунович, кечээ күнү ошол президенттин жетекчилиги алдында коопсуздук кеңешинин жыйыны өтпөдүбү? Маалымат алдыңыз да, көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Ошол жерде көпчүлүктүн көңүлүн бурган, анан көбүрөөк талкууга алынган маселе бул күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин тазаланууга чакырганы болду да. Сиз мурдагы күч кызматкери катары, жетекчи кызматта турган адам катары, анан мурда жогорку кеңештин депутаты болгон адам катары бул аракетти кандай баалап жатасыз? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Президент туура айтты кечээ Совбезде. Элеген кызматтын ордуна сиңирген эмгектерине карабастан, эгер коррупциялык ишке аралашкан чоң даражадагы кызматкерлерге жана министрлерге эчтекесине карабай туруп жоопко тартылат деп. Мен муну туура көрдүм. Биринчиден айтып коюш керек. Коррупция менен күрөшүүдө өзү таза болгон президент же саясатчы гана күрөшө алат. Мен ушу радио угуучуларга, кыргыз элиме ушу бир далилдер менен айтып кетсем, кичине убакыт бересиздерби? Айтыңыз, айтыңыз. Мына биринчиден, урматтуу кыргызстандыктар, биринчи мына өзүңүздөр билгендей, мына ТЭЦ, Тарых музейи, Чолпанадагы ипподром, жана Батукаев боюнча бул чоң коррупциялык иштер ишке ашып, баары жоопко тартылбадыбы? Бул биринчиден. Экинчиден, Бишкек шаарынан мыйзамсыз мурунку бийликтин убагында берилип кеткен коррупциялык жолдор менен берилип кеткен 10 гектаган жерлер кайтарылып, мына парктар ачылып жатпайбы? Үчүнчүдөн, мына 27 жылдын ичинде бир дагы сот камалмак турсун. Кылмыш иш козголгон эмес. Бирок акыркы ушу 2 жылда 15-16 сот, анын ичинен район, шаардык, областтык жогорку соттор үстүнө кылмыш иштер козголуп, тергөө жүрүп жана сот процесстер жүрүп жатпайбы? Алардын ичинен мына мен билгенден 5-6 камакта отурушат. Мына акыркысы эле мына Кара суунун жанакы төрагасы кармалды соттун, туурабы? Анан баарыбыз бүт мамлекетке бул инвестиция келмейинче эч качан мамлекет өнүп өспөйт. Мурунку Атамбаевдин убагында жан жөкөрлөр ушу сотторго буйрук берип, ушу инвесторлордун 176 миллион долларлык ишканаларын, үйлөрүн, бизнестерин мыйзамсыз соттор аркылуу рейдерлик жол менен тартып алганын баары мына ордуна коюлуп, ошо менен бир топ соттор жана Атамбаевдин жан жөкөр коррупционерлер камакта отурбайбы? Бешинчиси мына бажы боюнча бүгүнкү күндө
бажынын мурунку чоңдору, начальниктери жоопко тартылып 167 миллион мамлекетке зыян келтиришкен. Анын бүгүнкү күндө мана мамлекетке 100 миллиондон ашык сом казынага төгүлүп отурат. Алтынчысы мына салык кызматкерлери, олигархтар менен, бизнестер менен сүйлөшүп алып туруп, мен жаңылбасам, коррупциялык иштер жасаш мамлекетке 400 миллион сом түшпөй калган. Мына ошонун баары камакка алып, мына бул дагы фактор болуп атпайбы? Мунун баары түшүп жатпайбы? 7-да мына темир жолдогу миллиардтагандар ачылып, темир жолдун директорлори камакта отурат. 8-чи баягы Минтранс боюнча билесиздер, көп коррупциялык иштер атырып, жана мурунку орун басарлык камакка алып, мына азыр жоопко тартылып отурат. Мына ачыгын айтыш керек. Айын үчүн биз эмес керек. Дагы жолу кошуп кетчү нерсе, мына Атамбаевдин убагында 6-7 жылда Атамбаев 8 миллиард сом чүрүп койдум деп мактанган. Бүт дүйнөгө жар салган. Азыр болсо мына акыркы 2 жылда 13,8 миллиард сом коррупциялык иш менен табылып, анын ичинен 6 миллиард сомго жакыны мамлекеттин казынасына чөп, ошондо мына бүгүнкү күндө садиктер салынып атат. Мына нарында өткөндөгү жанакы өзүңүздөр билесиз, контейнери окуп атып деп ызычуу болгондо ошо школдор салынып жатпайбы? Демек жүрүш жүрүп атат десе болот. Мен бир айтып коеюн, калк айтса калп айтпайт дейт. Дегенде ооба, бүгүнкү бийликтин иштеринде кемчиликтер бар. Анын себебинде мына өзүңүздөр билгендей президент жалгыз болуп жатат. Өкмөт жана күч чыгымдарга тайсалдап, жоопкерчиликти алгысы келбей, баары президентке түзүп коюп туруп жаткандай сезилет. Бул жерде мен ачык айтайын, бул жерде саботаж бардай сезилет. Мына Сооронбай Шарипович барганда баарыбыз элдер жарга такып атпайбызбы? Коррупция менен күрөш дейт. А коррупция менен күрөшүп камакка алса, айтып атабыз, бул биздин бала деп кайрылып, митингге чыгып чыгарып кой деп суранып жатабыз. Эми көрүп атасыздар го. Мына мен дагы цифра менен айтып берейин. Мурунку Атамбаевдин убагында коррупция менен күрөшүүдө дүйнө жүзүндө 187 мамлекеттин ичинен биз 136-чы орунда турчук. Акыркы 2 жылда 120-122-чи эмеге түштүк. Мына бул дүйнөлүк берген эмеси да. Маалымат боюнча азайды деп атасыз. Бул дагы орун жылды. Бул дагы бир иште жылыштар болуп атканы да, туурабы? Кубанычбек Бекбосунович ушул учурдан пайдаланып, сиз мисалы мурда дагы ушундай кызматта иштеп көргөнсүз да. Деги эле ушул президент айткандай күч түзүмдөрүн, жоопкерчиликти алган мекемелердин, адистердин арасында, кызматкерлердин арасында ушу тазалыкты камсыз кылуу үчүн эмне кылыш керек? Эми, конечно, бул коррупция менен күрөшүү, бул бирден бирде чынын айтыш керек, булардын жанакы маяналарын көтөрүш керек да. Бул бирден бир чоң бул салым деп айтамын. Анан ушу шарты жакшы болуш керек, ошолордун анан жаша турмушуна чындыгында биз ушу зарплаталарын көбөйтүшүбүз керек. Эми бирок Кудайга шүгүр, бүгүн деле өтө эле жаман болуп кеткен жок. Бирок аларга баягы социальный жактан аябай гарантияларды берип, ушундай бир жардам кылышыбыз керек да. Анан ушу бул сотрудниктерди мен мурунку ички иштер министринин орун басары катары айтып коеюн. Мына мен академияны ошол убакта курировать эткем. Ошо сотрудниктер башынан баштап тарбиялаш керек. Ошо жанакы академияга келгенде ошо билимине караш керек. Ошолордун жана опугу менен уюшулган кылмыш топ менен связь жокпу деп текшериш керек. Жакшы билим бериш керек аларга. Аларга жакшы жанакы үмүттөрүн коюш керек. Ошо башынан бир тазалап келиш керек. Анан, конечно, бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, кадр маселесинен абдан күч түзүмдөрүндө дагы, мамлекетте да бул актап жатабыз да. Негизи эле ошол президенттин тапшырмасын аткаруунун икемдүү механизмдерин, күч структуралары эмнеден улам мындай алдыга жылдырып кетсе болот сиздин оюңузча? Эми жанагы катарын тазалаш керек, жана башка дегендерди кантип мындай тезирээк, мындай көзгө көрүнөрлүк иш кылса болот да? Эми мына бул күч түзүмдөрүн башчыларын бул эң биринчиси бул саясий жагынан колдоо да. Президент саясий жагынан колдоп аткандан кийин ошо күч түзүмдөрүнүн башчылары жана кадр маселесин тез карап, президенттен башка эч кимди укпай, жана депутаттарды, өкмөттөгү чоңдорду ошолордун басымына каршы туруп, өзлөрү жанакы профессионалдык команда түзүш керек да. Муну айтып атпайбы президент, давайте тазалагыла деп. Мына ошонун негизинде президенттерге айттырбай туруп эле өзлөрү тазалап койгонго буларга мыйзам жол берет да. Мага таң калтырганы булар президент эмне деп айтат деп эле ошо күтүп жатканы ушу кичине мени өкүндүрөт да.
жалпы ошол коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүдө бир эле күч түзүмдөрү же болбосо бийлик бутактары эле эмес, жалпы эл да көмөктөшүш керек деген ой айтылып атпайбы, Кубанычбек Бекбосунович? Ошону сиз мындай калкка түшүндүрүп берсеңиз, баардыгыбыз кантип катыша алабыз коррупцияга каршы күрөшүүгө? Эми бизде баягы союз убагынан калыптанып калганда, эгер жанакы коррупциялык элементтер болуп атса, биздин менталитетте ушу айтып койсоң, ушу Советтер Союзунан калып калганда сен жанакы саткын деген конуп каласың да. Маалыматтарды берсе, маалыматтарды берсе, ошон үчүн ушу бир жакшы бир мыйзамдарды иштеп чыгыш керек да. Мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Эми баш жагында мен ойлойт элем, мурун ошондойлор болгон, баары бир элди мындай ошо айткандардагы бир жашырып, аларды ачыктабай биринчиден. Экинчиден ошолорго дагы жанакы материалдык жагынан дагы баары кызыкчылыктарды кылсак деле жаман болбойт го. Эмне үчүн дегенде, алар ошол жерден өзлөрүн ачыктап чыгып атканы бул жакшы. Бирок мен акыркы убакта көрүп атам, уже биздерде баягы элдерибиз ойгонуп, жанакы коррупциялык иштерди айтып атышат. Бирок президент туура айтып атат. Ошолор келип айтмайынча эч кандай иш жылбай атпайбы? Келип айткыла деп кайрылды кечээ мисалы. Айткыла дегенден мурун жанакы бизден баягы оперативный иштер начар жүрүп атат да. Оперативный розыскный мероприятиялар жүргүш керек. Ошо жанакы жашыруун жолугуш керек. Же мындай бир ушундай бир көп комбинация иштер бар да, ошону кылыш керек да. Булар тиги президент туура айтып атат. Арыздап келип жатса, ошону аткарып коюп туруп эле жатат. Демек баягы кадрлардын даярдыгы менен потенциалынан да көз каранды деп атасыз да, Ооба, анан бул күч түзүмдөр жагынан дагы мындай бир президентке мындай бир тайсалдап, баягы мындай бир сунуштарды бербей, бир жоопкерчиликти алгысы келбей, мындай бир качып, анан бир жашыруун саботаждарды жасап аткандай сезилип жатат да. Бул эми элдердин айтып атканында мен туура колдойм да. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Кубанычбек Бекбосунович. Таң эрте бизге ушул өтө маанилүү маселе боюнча умуктуу ойлорду айткандыгыңыз үчүн ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты, республиканын ички иштер министринин мурдагы орун басары Кадыров Кубанычбек Бекбосунович болду. Чыңгыз, биз эми сөзүбүздү уланта берели. Ооба, 7:52 мүнөт. Ардактуу радио угармандар, биз сөзүбүздү уланта турган болсок, дал ушул багытта эле, коррупция багытында Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы коррупциялашкан бийлик органдарынын рейтингин чыгарган экен. Бул рейтинг боюнча ала турган болсок, сап башында рейтингден мамлекеттик бажы кызматы турат экен. Коррупциялашкан. Экинчи орунда соңку маалымат, Ооба, соңку маалыматтар боюнча экинчи орунда болсо жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, үчүнчү орунда мамлекеттик соттук эксперттик кызмат турат экен. Мына ушуну менен жылы отура турган болсок, андан ары 4-орунда салык кызматы, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги дагы дал ушул орунга сыйган экен. Андан тышкары саламаттыкты сактоо министрлигинин дагы бул багытта айыпташкан экен, 5-орунга коюлган экен. Андан соң жергиликтүү бийлик органдарында коррупция аз деп баалашкан, бирок ошондо дагы саламаттыкты сактоо министрлигинен кийинки орунда турат. Бул орунда этностор аралык мамилелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча дагы агенттиги менен өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүгү дагы ушул статистиканын катарына кирип калган экен. Коррупция демекчи, коррупция же болбосо деги эле биздин жашоо турмушубуз акчага байланышкан, валютага байланышкан. Анан азыр карап көрсөк, соңку бүгүнкү Улуттук банктын маалыматтары боюнча азыркы саатка валюта курсу бар экен. Ушуну дагы угармандарга айтып койбойлубу, АКШ доллары бүгүнкү күнгө карата маалымат боюнча 78 сом 95 тыйын экен. Евро болсо 93 сом 19 тыйын, орус рубль 1 сом 5 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын экен.
Бул дагы бүгүн соода кылам дегендерге же болбосо дагы башкаларга өтө маанилүү болуш керек, керектүү нерсе. Эми биз азыр бир аз убакыттан кийин бул саатты жыйынтыктайбыз, андан кийин жаңы саатка, жаңы кабарларга өтөт эмеспизби? Ооба. Анан соңку ошол Кыргыз метеорология борборунун маалыматы боюнча аба ырайы бул 2 күндө дагы бир топ өзгөрөт экен, тоолорго кар жаайт, дагы башка маалыматтарды берип атат, нөшөрлөгөн жаан болот деп. Бул жана жайлоодогу малчыларга, жаңыдан ылдый түшүп аткандарга, же болбосо дыйкандардын кеч калгандарына дагы бир топ таасирин тийгизет болуш керек. Азыр мал жайлоодон түшүп бүттүбү, Чыңгыз? Жок, азырынча түшүп бүт элек. Биздин маалыматыбыз боюнча 4-октябрга чейин көп жерлерде ооба жайлоодон түшпөй тургула деген сураныштар же болбосо өкмөттүк администрация тарабынан чектөөлөр коюлган. Себеби ошол буудай, арпанын кеч бышына байланыштуу болуп калды. Бирок ошентсе дагы малчыларды дагы туура түшүнүү керек, себеби жайлоо сууктап кетет. Азыркы учурда ал жака кар жаап, кадимкидей эле эртели кеч кыштын илеби кадимкидей эле согуп турган учур. Ошон үчүн малды дагы жүдөтүп албаш үчүн, малчыларды дагы кыйнабаш үчүн колдон келишинче бардык айыл өкмөттөр аракет кылып, болгон комбайндарды баягы ишке алып чыгып, болушунча ушул талаа иштерин бүтүрүп алганга аракет кылышы керек. Эл ичинде көп эле айтыла берет го, мисалы бардыгы жеке менчикке өтүп кетти, мал деле, жер деле, анан эмне үчүн эле ошол айыл өкмөттөр кайдан алат статистикалык маалыматтарды, же болбосо айыл чарба министрлиги эмне кылат деген. Биз бир нерсени мындай көп кабыл албай келебиз да, Чыңгыз, байкайсыңбы? Биз мамлекетпиз. Мамлекетте мамлекеттик саясат болот. Ошол ишкерлер өз жанын өзү багып атат, эл өз жанын өзү багып атат дегенге ошого шарт болуш керек да. Мыйзам болуш керек, өлкөдө мыйзам негизинде иш жүрүшү керек. Анан ошо ишкерге да, дыйканга да, фермерге да, мал багып аткан адамга дагы шарт түзүлүшү керек да. Анан ушунун баардыгы ойлонуштурулуп, анан баардыгы бир калыпка салынып, эреже талапка ылайыкташып, кандай болгон күндө да биз мамлекет катары жашап атабыз да. Ооба, жеке менин оюмда талайжа. Бул мындай экен да, мисалы бир коом бир доордон бир доорго өткөн мезгил болот экен. Маселен биз ошол СССРдин курамынан эгемендүүлүккө өткөн учурду айтсак болот экен да. Бул өзгөрүү, өтө чоң тарыхый өзгөрүү да. Ошол учурда ошол коом кийинки жашоосуна көнүп кетиши үчүн кеминде 40 же 50 жыл керек деп. Өткөөл мезгил турбайбы? Ооба. Анан 90-жылдардан кийинки мына 2000-жылдарга чейинки аралык өтө кыйчалыш мезгил болду деп сиздер дайыма айтып келесиздер го. Мына ошол учурда эл сиз айтып аткан түшүнүккө аябай эле сиңип калса керек. Аябай эле кирип кетсе керек. Анан бизге мына 30 жыл болду. Эми бардык нерсе жолуна коюлуп келип десек болот го. Ошондой эле болсун. Бирок кайсыл учур, кайсыл доор болсо дагы биз мамлекетте жашап аткандан кийин өзүбүздүн эгемен мамлекетибиздин мыйзамдарын, баш мыйзамын, бардык күч аракеттерибиздин бардыгы мыйзам чегинде болсо дагы бул өлкөгө да, мамлекетке да, өзүбүзгө да, балдардын келечегине да, мамлекеттин бүтүндүгүнө дагы бардыгына бир өзүнүн жакшы таасирин тийгизет болуш керек. Бара-бара биз ошол мыйзам менен ар дайым мыйзам менен жашаганга үйрөнүү бул өтө маанилүү. Биз ошол коррупция деп атабыз, коррупциялык элементтер, коррупциянын болуп жатышы да бул мыйзамдын бузулушу да. Биз уктуруунун кийинки бөлүгүндө дагы ошол коррупция боюнча дагы кененирээк сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Бул бүтпөс тема болуп калдык. Угармандарыбызды дагы ушул боюнча ой пикир сунуштарын бергенге чакыралы. 39-21-90 телефону аркылуу биз ушул коррупция боюнча өзүнүн оюн айтып, ушул дагы мындан ары кантип жакшырабыз деген багытта пикирлерди да укканга аракет кылалы, талдоочулардын дагы пикирин укканга аракет кылалы. Азыр биздин уктуруунун жүрүшүндө ушул келерки жаңылыктарга дагы кезек жетип калды окшойт. Аз калды, кесиптешибизди студиябызга чакырып алабыз, андан соң кезекти да беребиз. Ушул коррупция боюнча, коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиялык долбоор 2021-жылдан 2024-жылга чейин деп белгиленбеди. Эми ооба, бул 82 ыкмасы дагы иштелип чыкты. Буюрса, мунун бардыгы тең ишке ашсын дейли. Анда биз жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн студиябызга кесиптешибиз Бакыт Апаевди чакырып алалы. Келиңиз Бакыт аке. Кийинки жаңылыктар менен кабардар болосуздар.
Бишкекте саат 8 назарыңыздарда жаңалыктардын кезектеги чыгарылышы. Президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентябрдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында күч органдарынын таза эмес кызматкерлеринен арылууга чакырды. Мамлекет башчы мүмкүнчүлүгү чектелген баланы баккан ата эненин айлыгы болгону 5000 сом экенин эске салды. Сот менен милиция, прокуратурага эмне коррупция күрөшпөйдү, коррупция барчы айлык аз дейт. Кудайга шүгүр. Айлык аз болсо кеткиле да, башка кечтаган иш дейт. Айлык аз болсо пенсия билесиңер орточо айлык канча экен. Muğallim kese götürdük. Vıraçlar bilesinger. Başkana aytpayla koyun. Mümkünçülük çektiren adamlar kança eken bilesinger. Pasöbe kança eken bilesinger. Balığa verilgen. Biz buna mümkünçülük çektirilgen ballardın atenesine neneleri, apaları işkili albayt, karı albayt balasın. Balası mümkünçülük çektirilgen bas albayt, süyle albayt. Usta alıp kıynalı durgan. Usta 5000 somga çıkarsak suyun işte. 5000 somga götürsek suyun işte. Biz daha bunu sıymatal maktandık buna. Götürdük. 5000 somga. Aylık azda olan bağırtın karıçına oluz gerek mi? Buna elektronerge tölegan kim? Aymay. Pensioner bir ayıldaki kolunu joksa tölet. Больницага kim barat aksa tölet? Malını sat. Jönökü adam barat. Oşonluktan korrupsiya menен күрөштө birinci buna başında turgan, şu zalda turgan barız baş bolup, ülküge тийиш керек барын тең. Нақшын тийиш керек. Тыйбаганда тыйдырыш керек барын тең. Президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентябрда мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Отурумда укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иштеринин жыйынтыгы, ошондой эле 2021-2024 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралды. 3 сентябрдан 17 сентябрга чейин Кыргызстандын Россиядагы элчилиги биометрикалык маалыматтарын тапшырып, консулдук каттоого турган жана форма 2 боюнча Москва шаарында добуш берүү ниетин билдирген 3300 жаранды каттады. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. 16 сентябрга карата Москва шаарында 5000ге жакын шайлоочу алдын ала каттоодон өттү. Россияда 11 шайлоо участкасы уюштурулду. Элчиликте биринчи жолу 2 шайлоо участкасы ачылары кабарланды. Россиянын аймактарында түзүлгөн бардык участкалык шайлоо комиссияларында шайлоо күнүндөгү коопсуздукту камсыз кылуу иштери жүргүзүлүүдө. Бишкектеги Көк Жар, Туңгуч кичи райондорунда кечээ түнкү саат 23:40 өчкөн электр жарыгы калыбына келтирилди. Бул тууралуу Биринчи радиого түндүк электр ишканасынан билдиришти. Эске салсак, шаардыктар социалдык тармактарга авариялык өчүрүүлөр болгондугун жазышкан. 17 сентябрда 1 май райондук сотунда экс-министр Космосбек Чолпонбаевдин баш коргоо чарасы каралып, соттун чечими менен 15 ноябрга чейин камакка алынды. Шалаакылык жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип, Космосбек Чолпонбаев кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 15 сентябрда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Чолпонбаевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кармаган. Индияда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллионго жетти. Акыркы 1 айдын ичинде эле ооругандардын саны миллионго көбөйсө, акыркы 24 сааттын ичинде 90.132ге өскөндүгүн маалымат каражаттары жазды. Эксперттер коронавирус заманбап ооруканалары жок айыл жергесинде коркунуч жаратат деп тынчсызданууда. Ошол эле учурда жергиликтүү саламаттыкты сактоо өкүлдөрү Индияда коронавирустан өлүм көрсөткүчү АКШ жана Бразилияга салыштырмалуу бир топ төмөн экендигин белгилешкен. Түндүк Казакстанда куш тумоосу чыкканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Учурда ал аймакка чектөөлөр киргизилди. Ошондой эле Россия Федерациясы менен чектешкен аймагындагы жаныбарларды эмдөө үчүн дармектер даярдалууда. Аларда Америка Кошмо Штаттарынан келген куштардын массалык өлүмү катталды. Адистер региондо катталып жаткан сууга барай же болбосо токойлордогу өрттүн түтүнүнө байланыштуу болушу мүмкүндүгүн боголгулоп жатышат. Канаттуулардын өлүмү тууралуу кабар бир эле маалда Мексика, Колорадо, Аризона жана Техас штаттарынан келген. Акыркы 10 жылда АКШда канаттуулардын саны кескин азайып кеткени белгиленди. Көкпөр боюнча президенттин кубогу 3 ноябрда өтөт. Турнир Чолпон Ата шаарындагы ат майданында уюштурулат. Командаларды каттоо 20 октябрга чейин жүрөт. 2 ноябрда чучугулак тартылып, эртеси мелдеш башталат. Эске салсак, турнир жыл сайын 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө өтүп келген. Быйыл эпидемиологиялык абалга байланыштуу мелдешти жылдыруу чечими кабыл алынган. Эми кабарлардын соңунда синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 18 сентябрда Чүй областында ауанын температурасы 14-19, ал эми Таласта 11-16 градус жылуу болсо, Ош, Жалал жана Баткен областарында ауанын температурасы 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл, Нарын областарында 12-17 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 0,5 градус жылуу. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаашып өтүлөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Ауанын температурасы 17-19 градуска барабар.
Рахмат айталы. Урматтуу угармандар, бизде кийинки жаңылыктар менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. 8 саат 4 мүнөт. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Кийин мурунку бөлүктө айтпадыкпы Чыңгыз жанагы коррупция жөнүндөчү. Коррупция сен айткандай чын эле бүтпөс бир чоң тема болду. Керек болсо коррупция бул мамлекеттик түзүмдөрдө эле эмес, ошол жеке менчик сектордо дагы башка бардык жерде болуп атат. Анан бир эксперттин айтканы эсимде да, дүйнө жүзүндө коррупцияны эч ким тыя алган эмес. Бул өнүккөн өлкөлөрдө дагы бар деп. Бирок биз аны басаңдатып, ооздуктап турушубуз керек. Кандай окуя чыкса, ошого тез арада ыкчам чара көрүү зарыл депчи. Анан биздин угармандар дагы, биздин замандаштарыбыз дагы бул боюнча өздөрүнүн көп мындай ой пикирлерин, сунуштарын берип жүрөт. Биз 39-21-90 телефону аркылуу ошол угармандардын пикирлерин, сунуштарын кабыл алсак, бизге байланышка угарман чыкты окшойт. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмантаңыз менен. Бирге болсун. Келиңиз, алгач өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Арстанбекова Бүбайша, коомдук ишмер. Абдан жакшы, Бүбайша эже, абдан жакшы. Биз сизди абдан жакшы билебиз. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Бизге байланышка чыккан Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, коомдук ишмер Бүбайша Арстанбекова эже болду. Эже, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге кайрылып калыптырсыз. Рахмат, сиздерге кайрылганымдын себеби мындай болуп атат. Бул коррупцияга каршы 2 жылдын ичинде алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, бирок элге маалымат жетпегени өкүнүчтүү деген ойдо элем. Анан сиздер ушул радио уктурууну ачып, ушуну маалымат берип атканыңыздарга абдан ыраазы болуп, анан мен эле эмес, мен теңдүү мени менен пикирлеш адамдар абдан көп болуп атат. Анан айтып атышат да, бул маалымат элге жетпесе, эл эч нерсени билбесе, коррупцияга каршы эч кандай иш-чара жүргөн жок дегендей маани кала берет экен. Коомдук пикир. Анан азыр эми учурда Кудайым буйрса кечээ мына Коопсуздук кеңешинин жыйынында президентибиз абдан катуу бир чараларды көрүүгө чакырды го. Анан ошондон мени кубандырганы мындай болуп атат да, бул коррупция менен күрөшүү бир эле адамды алып барып камап коюп эле, күнөөлөп эле ошону жарыя кыла берүү эмес, стратегиялык багытта иш алып баруу экенин айтты да президентибиз. Ошол абдан жагып турат, биринчиден. Экинчиден, жанагы эл аралык деңгээлде 9 позицияга алдыга жылып калганыбыз дагы бул дагы бир чоң эмгек ошо коррупцияга каршы күрөшүүнүн. Анан сиздердин ушу радио уктурууга мен ийгилик каалайт элем. Агынак карасын кара деп баягы тажрыйбалуу радио журналисттер отурасыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүбайша эже, дагы бир суроода, биз көп учурда ошол коррупцияга каршы күрөштү ошол прокуратура же болбосо ички иштер министрлиги же бийлик бутактары, президент ишке ашырат, премьер-министр ишке ашырат, алар эмне кылып отурат, биякта коррупция болуп жатса деп айтыла берет го эл арасында. Бирок эл ичинде өзүбүз дагы ошол коррупцияга каршы күрөшүүдө салым кошо алабызбы? Кантип кошобуз? Сөзсүз түрдө биз милдеттүүбүз. Эл өзү активдүү болуп, ошо коррупциялык схемаларды, коррупциялык элементтерди көрүп туруп унчукпай койгон бул чыккынчылыкка жатат. Ошону көрүп билген адамдар убагында маалымат берип, тиешелүү инстанцияларга, коомчулук өзү жардам бериш керек. Себеби азыр көзүбүз менен көрүп атпайбызбы? Биздин мамлекеттик бюджеттин эсебинен коррупция тармагынан түшкөн акчага канчалаган мектептер курулуп атат. Бул эмгекти баалабай койсок болбойт, уят болот. Анан дагы биз көп учурда өзүбүз дагы эл болгондон кийин ар кандай ыс чыгат эмеспи, Бүбайша эже? Анан өзүбүз дагы айрым учурда ошол бир нерсе сунуш кылып, акча сунуш кылып, белек сунуш кылып, жумушубузду батыраак бүтүрүп алсак деп аракет кылабыз го. Мисалы, эң жөнөкөй эле бир справка алсак, же паспорт жана башка документтерди өткөрсөк, же бир жерден керектүү документтерди бүтүрсөк, ушундай бир баягы адамдар менен, кызматкерлер менен колмо-кол кезигишип, ушундай болгондо ушундай учурлар көп эле болуп жүрбөдү беле? Анан азыркы күндө жана сан ариптештирүүнүн алкагында баардыгы электрондук багытта болуп, баягы адамдарды көп кийлигиштирбей
ушундай бүтүрүп атканын байкап атасызбы? Ушул да бир жеңилдик болуп жатабы? Абдан чоң жеңилдик болду. Бул электрондук тейлөө, сана ариптештирүү абдан чоң жеңилдик болду. Мына социалдык төлөмдөрдү жанагы оформить этүүдө, каттоодо, мисалы инвалидность алыш үчүн чуркашып, сиз айткандай акчасын көтөрүп, тиге барып жалынып, буга барып жалынышчу экен да. Мен өзүм баягы коомдук ишмер катары өзүм көзүм менен көргөн нерселерди айтып, аралашып. Анан сиз айткандай мына паспорт системасы, паспорт алууда тим эле уюп эле калган коррупциячы. Азыр Кудайга шүгүр баардыгы баягы сан ариптештирип калган үчүн электрондук болуп, эч ким акча сунбай калды. Бул көзгө көрүнүктүү иштердин бири да булчу. Бул коррупцияга каршы күрөшүү деген комплекстүү бир иш-чаралар менен анан акырындап барып ордуна турат экен да. Анан жөн эле баягы элдердин аң сезимин оңдоп коюш кыйын экен. Сиз айткандай, ар бир адам батыраак бүтүп кетсин, акча берсем да бүтүрөйүн деген психология менен жашайт экен да. Анан ошол аң сезимден арылыш үчүн мына сан ариптештирүү, электрондук тейлөөлөр абдан бир адамдарга чоң таасирин тийгизди. Азыр паспорт алган адамдан сурасаңыз айтат, ой мен эмнеге акча берем, мен барып эле тетиги тапшырып койсом өзүмө СМС менен эле келип атат паспортум. Эч кимге акча бербей эле кассага 250 сом төлөп эле алып атам, мен бербейм деп аң сезимдер өзгөрө баштады да. Жакшы. Рахмат сизге, Бөбөш эже, таң эрте биз менен байланышка чыгып, ой пикириңизди билдиргендигиңиз үчүн. Биздин ошол байланышка чыккан угарманыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, коомдук ишмер Бөбөш Арыстанбекова эжебиз болду. Бизге да жагымдуу ушундай бир коомдо бир активдүү иш алып барып жүргөн жарандарыбыздын бизге байланышка чыгып, ушундай жакшы пикирин билдиргендигине сунуштар болуп турса, ыраазычылык билдире эле. Эми Чыңгыз, мына коррупция жөнүндө биз эртеден бери бир топ сөз кылып атабыз да. Мисалы ошол иш жүзүндө көргөн практик мурдагы ички иштер министринин орун басары өзүнүн пикирин билдирди. Мына коомдук ишмер эл аралап жүргөн жаран өзүнүн пикирин билдирип атат. Эми биз саясий аналитиктерге, эксперттерге да сөз берип көрбөйлүбү? Албетте. Ошондой жарандардын бирине азыр биз бир аз убакыттан кийин, эгер даяр болсо, саясат талдоочу Табылды Акеров мырзага байланышка чыгалы. Ага чейин сен бир нерсе айтайын деп турат окшойсуң, Жогоруда Бөбөш эженин сөзүн улай сөз кылайын деп турганча болчумун. 17 сентябрь күнү кече ушул Коопсуздук кеңешинин жыйынында эле ошол коррупциялашкан организацияларды сан ариптештирүү боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов дагы өзүнүн бир маалыматын айткан. Мына ушул коррупцияны жоюуда дал ушул сан ариптештирүү ыкмасы өтө чоң бир таасирин тийгизерин жана жакшы бир жыйынтык жемишин берерин белгилеген. Жакшы экен. Азыр бизде ошо байланышта саясат талдоочу, тарыхчы, окумуштуу Табылды Акеров мырза бар. Табылды мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына өзүңүз дагы көрдүңүз, кечээ күнү ошол Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги менен Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтпөдүбү? Анан жыйында ошол жанагы стратегия кабыл алынганга чейин, стратегияга чейин бир топ бир катуу сөздөр болду, жана тапшырмалар берилди. Анан ошол эле учурда биздин бир коррупцияга каршы күрөшүү боюнча аз да болсо бир жылыштар жөнүндө да сөз болду да. Сиз кандай баа берип жатасыз? Кыргызстанда коррупцияга күрөш мурдакы президенттердин учурундагыдан айырмалуу болуп жатканын көрсө болот. Себептен эгерде мурда Акаев Акиевдин учурунда декларация оперативна мындайча айтканда кагаз жүзүндө эле калчу. Ал айтылгандан 3 ай 6 айдан кийин унутулуп, анан кийин Акаев Атамбаевдин учурунда болсо ар кандай шоулар уюштурулуп, анан 3-4 айдан кийин кайра чыгып кетишип кармалган чиновниктер. Ошондой окуялар болгон да. Азыр болсо баарын тең видеого тартып көрсөтүп атат, баарын көрүп атабыз, кантип кылмыш кылып аткандарын, кантип сүйлөшүп аткандарын, кантип акчаны бөлүп аткандарын. Анан кийин аларды камакка алып, иштин баары сотко чейин жетип атат. Мына бүгүнкү күндө 2 премьер-министр бир топ чоң даражадагы
чиновниктер кармалып соттолуп кетти башы, тергөө жүрүп атат. Анан ошондуктан бир топ эле жылыш бар. Анан ошол коррупцияга күрөштүн негизинде эң башында айтылбады беле жанагындай. Ошол акчаларга мектептер курулат, региондордо деп. Мына ошолор да курулуп атат. Аны да көрүп атабыз. Ошондуктан эми бир мурдакыга караганда алда канча жакшы жүрүп атат десек болот. Азыр мурдакыдай жанагындай атайлап мындай алуу, мисалы үчүн больницага жатсаңыз дагы, бала төрөлсө дагы ушундай көп акча сарп болчу, ошо ар кимге берип отур. Азыр ошондойлор басаңдап калды да, бир топ басаңдап калды. Анан окууга өткөндө жөндөн эле ошо ала беришчү, мен өткөрүп берем деп. Азыр андайлар да токтоду. Ошого мындай бир топ эле жеңилирээк болуп калды мурдакка караганда. Бирок ошого карабай дагы күчөтүш керек. Анан мына санариптештирүү кирип атпайбы? Ооба. Ошону тездетип, менче айрым структуралар атайлап эле мындай жай алып баратат болуш керек. Ошону министрликтер, областтык жетекчилер колго алып тезирээк киргизишсе, анда коррупциянын деңгээли мындан дагы төмөндөмөк да. Табылды мырза, жанагы стратегия жөнүндө дагы көп айтыла баштады. Мисалы, ушул буга чейин ошол кайсы бир жылдары ушундай стратегиялар кабыл алынып эле анан аябай талкуулап эле калып калчу да. Анан бул жолу дагы жана Чыңгыз 2021 жылдан 24 жылга чейин дедик, 24 жыл. Ушул стратегия дагы кайсы бир деңгээлде мындай бир реалдуу механизмдери табылып ишке ашып кетер бекен? Эми азыр мындай коррупция менен күрөш жүрүп атканына байланыштуу сөз жок. Мындай алгылыктуу иштерди камтып атат да. Ошонун ичинде эле мына санариптештирүү да бар. Анан албетте эгерде ушундай катуу талап менен реализациясы жүрсө, сөз жок, стратегиядан дагы мындай бир топ жыйынтыктар чыгат. Анан эң негизгиси стратегияда жанагындай 30% мамлекеттик органдарга ишеним алып келүү деп атпайбы? Анан кийин ошол жана коррупциянын жоюунун негизинде бюджеттик организациялардын немесине кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү каралып атат да. Анан ошого жетиш үчүн албетте өкмөт аябай талапты катуу коюш керек болот. Мындай коррупциянын деңгээлин азайтып, жанагы бюджеттик организациялардын кызматкерлеринин айлыгын көбөйтүш керек болот да. Негизи эле ошол көп баягы эл арасында талкууларда, пикирлерде угуп калып атпайбызбы? Коррупцияга каршы күрөшүүдө ошол мамлекеттик саясат, президенттин талаптары жакшы болгону менен аткаруучулар анчалык аракет кылбай жатат депчи. Ушуга кандай карайсыз талдоочу катары? Ошол мен айтып атпаймынбы, мына жөн эле алганда мына санариптештирүүнү деле карасаңыз, айрым өткөндө бир эмеде жыйындарда айтылды го, айрым ведомстволордо ушул санариптештирүү өзүнүн жанагы графигинен артта калып келатат. Бунун баары тең атайын саботаж, мындай атайлап эле кылгысы келишпейт. Себептен ал жактан аябагандай чоң акча, коррупциялык схемалар бар. Ошолордун баарын жоюлуп кетпесин деп коркуп аткан чиновниктер бар да. Ошолор көбүнчө бут тосуп, мындай ушу мындай анын тез ишке кирип кетишин каалабай атканды көрүнүп атат да. Ошого мындай өкмөт, премьер-министр аябай талап кылыш керек ошол ведомствонун жетекчилеринен. Эгерде графиктен артта калып атса, аны алмаштырып, ошондой алдына ошондой талапты коюп туруп, анан кайра бекитиш керек да жаңысын. Ошол санариптештирүүнү баягы тез арада киргизгендей кылып
талап менен бекитиш керек да чоңдорду. Ошондо мындай тезирээк болушу мүмкүн. Бирок азыр көпчүлүк эмеде граждандар, мисалы өзгөчө кыргызстандыктар, Америкада, башка жакта жүргөндөр келип бул жерден мындай кагаз документ толтурганда ошондо айтып атышат. Биздикиндей эле батыштагыдай эле болуп сонун болуп калган турбайбы, мурдакыдай убарачылык жок. Аэропорттон келгенде эле байкалып атат, бир аз болсо да өзгөрүүлөр бар экендиги деп айтып атат да. Демек ушул багытта анда өкмөт, министрликтер аябагандай чоң иштерди алып барыш керек да. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биз менен байланышта болуп, ошол коррупция боюнча пикирин билдирген саясатталдоочу Табылды Акеров мырза болду. Биз Табылды мырзага ыраазычылык билдирип, сөзүбүздү андан ары уланталы. Чын эле Чыңгыз, мисалы коррупциялык элементтер деп биз бир аз жыл мурда эле мисалы бала бакчаларга киши издеп, тааныш издеп балдарды орноштуруу, же болбосо аларды ыраазы кылып туруп балдарды жумушка орноштуруу, же паспорт, документ жана башкаларды алууда тааныш издемей ушундай нерселер көп болчу эле го. Силер деле көрүп калдыңар го. Бүгүнкү күндө кадимкидей бул азайып калгандыгы бул мындай жагымдуу да. Сөз түрдө ошол коррупцияга каршы иштелип аткан иштин жыйынтыгы көрүнүп келаткандыгынан кабар берет десек болот. Анан ой пикир сунуштарды деле угуп коелу. Эми бул боюнча дагы ар кандай пикирлер айтылып атат. 39-21-90 телефону аркылуу биз ушул коррупцияга кантип күрөшөбүз каршы, ошол мамлекеттик саясатты ишке ашырууда дагы эмне жетпейт деген маселе боюнча пикирлерди да угуп коелу. Бизде байланышта угарман бар экен. Саламатсызбы? Үзүлүп калды окшойт. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. 39-21-90 сөзүбүздү уланта берели. Анан эң негизгиси жанагы мамлекеттик саясатты, ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясатты билгизип турган документ эми 2021-жылдан баштап колдо турат да, бул даяр болду да ушул. Анан ушул стратегиянын негизинде иш алып барса, анан президент айткандай жөн эле айтылган, коомдо талкууланган, кимдир бирөө арызданган маселе боюнча гана иш жүрбөстөн, ошол ар бир түзүмдүн кызматкери өздөрүнүн аракети менен дагы ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү эл алдына алып чыгып, аларды жоопко тартып, ар кандай чечимдерди кабыл алып турса, элде болгон ишеним дагы көбөйөт болуш керек. Ооба, президент дагы өзү белгилегендей, ошол мамлекеттик организацияларга же ведомстволорго элдин ишеними дагы артып, аларга болгон бир көз караш дагы башканукка өзгөрөт болуш керек деген ойдобуз. Анан 2 жылдан бери, мына 2018-жылдан берки карай маалыматты алсак, коррупциялык иштер боюнча мамлекетке 13,6 миллиард сом зыян келтирилгендиги айтылып атпайбы? Анан анын кайтарымы 5 миллиард 827 миллион сомду түзүп атат. Бул жарымына дагы жетпей атат азырынча. Анан алдыда дагы ошол жарымынан ашыгыраак акча дагы деле ошол зыян келтирилген бойдон турат. Анын бардыгын тең ушул 2021-жылы буюрса ишке кире турган долбоор аркылуу дагы өндүрүп алса, бул мамлекеттин бюджетин байытууда, аны экономикалык жактан көтөрүүдө эң жакшы бир олжо болот эле. Мына бизге байланышка чыккан угармандарыбыз көп болуп атат, бирок эмнегедир байланышыбыз жакшы болбой калып жатат окшойт. Азыр дагы бир угарман байланышка чыкты окшойт. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бишешеран Айланов Дарахан. Угуп жатабыз агай сизди. Ковид боюнча берип атканыңардын бардыгы дары-дармектерди сатуу үчүн болгон пропаганда деп эсептейм мен. Себеби бул сиздин пикири. Иммунитети нормальный болсо алган иштей бериш керек. Туура айтасыз, агай, туура айтасыз. Анткени иммунитети жакшы адам болсо, ал жүрө берет. Бул ушундай экен негизи. Жана бизге министрликтин өкүлү да айтпадыбы? Эгер вакцинаны алууну каалабаса, тобокелчилик топко кирген жарандар, ошо кички балдар, кош бойлуу келиндер, биздин жашы өткөн улуу ата апалар дагы эгер ушул вакцинаны алууну эгер өздөрү каалабаса, аларды эч ким мажбурлабайт. Кыйноо жок. Вакцина алууга милдеттүү эмес, ошол акысыз болгонду дагы. Анан бир нерсе да Чыңгыз, мына эл ичинде мына WhatsApp'тан дагы бир топ бир маалыматтар келип атпайбы? Ар кандай маалыматтар келет да, мисалы ушул атайын оору жуктуруш үчүн вакцина сайгантат деген дагы маалыматтарды таратып атышат. Ички иштер министрлиги кайра-кайра айтып атат.
ким ушундай маалыматтарды таратса ал жоопкерчиликке тартылат деп. Мисалы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бар. Анан ал аздык кылып атса, биздин саламаттык сактоо министрлиги, бийлик бутактары бул боюнча такыр көз жумуп отуруп албайт да, атайлап таратып аткан болсочу. Анан биз жалпы угармандарга дагы, замандаштарыбызга да айтат элек да, ушул аргументи жок, фактысы жок, анан имиш дейт деген маалыматтарды таратууда да сак болуш керек экен. Анткени азыр ковид илдетинен жапа чегип, анын таасиринен арыла албай турган, жакын адамдарын жоготуп, кайгыга батып турган биздин замандаштар бар да. Анан аларга да мунун баары катуу тийип калышы мүмкүн. Дагы эмне болуп кетет деп баягы көңүлү чөгүп турган жарандар тезирээк ишенип кетиши мүмкүн. Анан ал кийинки саламаттыгына, келечегине, өмүрүнө да таасирин тийгизет. Ушул нерсени ансыз дагы коркуп турган элибизде ого бетер үрөйүн учурткан маалыматтар тарап атат. Анан дагы бир маалымат келди. Шайлоо күнү сиз кирип баратканда, ошол шайлоо участкасына бир маска, анан колуңузга антисептик берет, аны колдонсоңуз экинчи толкун ошондон башталат деген маалыматтар айтылып атат. Эми кайсыл эле башчы, кайсыл эле падыша өз элинин ооруп калуусун тилеп ошондой иштерди жасасын. Анан биздин саламаттыкты сактоо министрлиги бар, Кудайга шүгүр, биринчи толкунда көрдүк элди кандай кылып болгон аракетин жумшап, бакалачандар тобокелге салуу менен иштеп калышты. Анан экинчи толкунга сөзсүз түрдө андай кылып жол бербейт деген ойдобуз. Анткени тажрыйба топтошту, буюрса экинчи толкун болбой эле койсун негизинен. Анан бирок ошентсе дагы биздин ишенерибиз, таянарыбыз ушул саламаттыкты сактоо тармагында иштеп аткан ак халатчандар болуп калды. Бизге мына социалдык тармакта Алмаз Куланов деген Facebook пайдалануучу өзүнүн пикирин билдирген экен коррупция боюнча. Коррупция эле дей беребиз. Коррупцияга президент же, мамлекет же, бийлик гана күнөөлүү эмес, коррупциялык элементтердин болуп жатышына, коррупциянын өнүгүп жатышына биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Анткени биз өзүбүз пара беребиз, өзүбүз белек тартуулайбыз, өзүбүз коррупцияны баштап беребиз. Андыктан эч кимиңиздер эч кимге пара бербегиле, эч кимге коррупцияны өнүгүшүнө жол бербей тургандай аракеттерди көргүлө дейт. Бул дагы жакшы пикир го. Ооба, сөзсүз түрдө. Бул мына ушул шайлоонун шарданы менен жүрүп аткан добуш алып сатуудагы бир мүчүлүштүктөргө да тиешелүү пикир болуп калат десек болот. Себеби шайлоодон баштап эле коррупцияга малынып атабыз. Демек, нар жактагы 5 жылды элестетүү кыйын. Добуш сатпагыла деп. Ооба. Ошон үчүн добушуңуздарды акчага сатып, жоопкерчиликке тартылып калбай, партиянын артынан бир арзыбаган акчаны иштеп алайын деген дагы айрым адамдар бар. Ошолорду артка чакырат элек, таза добуш берүүгө. Мына биз 1,5 саат бою бүгүнкү күндө биздин коомчулукта өтө маанилүү деген маселелер боюнча сүйлөштүк окшойт. Эми канчалык деңгээлде маалымат бере алдык, канчалык деңгээлде биз угармандарыбызга жеткизе алдык, аны эл баалайт, угарман баалайт. Анан биз угармандардан дагы мындан ары дагы өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды, сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди дагы эмнени уккуңуздар келет, кандай кылышыбыз керек, бул боюнча 39 21 90 телефону аркылуу дагы биз ар дайым маалыматтарды кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында сиздердин үчүн биз билдирүүлөрдү, ошондой эле ой пикир, сунуштарды, каттарды алууга даярбыз. Силердин ар бир ой пикириңер, сунуштарыңыздар эске алынат. Анткени бизде баягы көп учурда айрым бир угармандар дагы нааразы болуп, сиз деле тандап аласыңар, анан ким чалса эле ошону уга бересиңер деген учурлар болот да, өзүңөрдүн кишилериңер окшойт депчи. Анан биз ким чалса дагы, ким кандай ой пикир айтса дагы ага даярбыз. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Кимдир бирөөнүн адамдын аброюна, анын инсандык бир парасатына шек келтирген, же болбосо кимдир бирөөнү курулай күнөөлөгөн пикирлерди албетте алганга болбойт. Анткени анын дагы жоопкерчилиги бар. Анан студияда эмне тема болуп атса, ошол жөнүндө пикир болсо биз ага каршылык кыла албайбыз. Азыр ар бир маалыматты так, анык жеткирүү мүмкүнчүлүгү өтө маанилүү болуп турат. Биз да убактыбыз соңуна чыгып калды окшойт. Биз айдайдын белги берүүсү боюнча, Ооба. Албетте, мына ушул бүгүн биз берген маалыматтар сиздерге бир жакшы деңгээлде жетти деген ойдобуз. Жана дагы мындан аркы таштай турган кадамыңыздарга ушул маалыматтар канчалык бир деңгээлде таасир этсе, биз анда өз максатыбызга жеттик деп сүйүнмөкпүз. Албетте, ар бир айтылган маалымат сиздердин жакшы бир тандооңуздарга шарт түзүп берсин дейли.
Урматтуу угармандар, бүгүн студияда сиздер үчүн Чыңгыз Рыскелдиев жана мен Талайгүл Чабдарова иштедик. Андан сырткарыда биздин артыбызда толтура команда бар. Чыңгыз. Ооба, Айда Исмаилова жекебиз, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов биздин кесиптештерибиз кызмат кылды. Бардыгына терең ыраазычылык билдирели жана угармандарыбызга күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Ош областы, административдик борбору Ош шаары, аянты 29.200 чарчы километр.